Assalamu alaikum, урматтуу көрөрмандар, урматтуу замандаштар. 2025 жылдын 8 майында Бишкек шаарынын ооруканаларынын биринде бир аппарат жетишпегенин кесепетинен 3 бала каза болуптур. Анан ошол маселе президентибиз Садыр Жапаровго жетип, президентибиз өзү барып, ошол маселени жеринен көрүп, саламаттык сактоо министри Эркин Чечебаевди чакырып, урушуп, 2 күндүн ичинде ушул маселени чечпесең, сенин маселеңи биз чечебиз деп Москвага жеңиш майрамына кетти. Ал видеону баарыңыздар көрдүңүздөр, блогер досторубуздун каналдарынан көрдүңүздөр. Анан комментарийин ачып карасам, элдин баары медицина тармагында болгон окуяларды көргөн билгенин жазып, медицина тармагын сөгүп, сөккөнү сөгүп атты, туура жазган туура жазып атты, мактаганы мактап атты, иши кыза көргөн билгенин жазышты. Бул видеону баарыңыздар көрдүңүздөр. Биз дагы Кыргыздын жараны катары, блогери катары 2023 жылдын октябрь айынан баштап 2024 жылдын август айына чейин ушул медицина тармагында кошо жүрүп, ошол жерде көйгөйлөрдү көрүп, алардын кылган мамилелерин көрүп, көптөгөн нерселерге күбө болгонубузду сиздерге айтып, далилдеп берейин деп чечтик. Анда президентибиз менен саламаттык сактоо министрин Эркин Чечебаевдин видеосун көрүңүздөр, андан кийин сөзүбүздү улантайлы. Sen kanca yol geldin işte bu. Birinci olarak da bu. Niye birinci yol gelirsin? Niye bunda problema olmazsa? Niye birinci yol gelirsin ya? Tribüne vurup girmedin de, ben seninle kabinette oturmadığım bile, kırdırıp işteydim de be. Kaç oldu işte gelme senin? İlk aydan da tribüne kabinetime alınca koçumun çalışmadı okuyorsun olsa. Çeşmeyiz mi onların projelerin problemi olur kanday ne? İşine keyif onlar öyle olsa o yapsa sen kabinetinde otur. Ekmesin problem var. Mesela ne de diyorum ben, koyun ben minister. Problem olsa zararları ayıp durup, momentalde çeşit bırakıyor. Bundan artık emniyet yumuşu var senin ne? Ne var mı başta bilmişsin senin artık? Yok, ben geldim bu başta. Yok sen bozuk gelin yoksun da bozuk. Sürekli. Çakrısa gelmeyeceksin, çakrı baksa da var. Ayakta problemi Muzat'tan beri. Muzat'tan beri biliriz, 30'undan beri problemi. Çekmeyiz mi sen? Maka gitmeyiz mi senin alın getir. Demediğinin lazım 3 gün, 2 gün kusura. Bugün yeter. Sol üstü modeli eline gerek bağladığını tabi. Aparaturanın beyin. Sol ve güçlü bağlıkçılarına cümşar. Yok bakacağım ministerlik taytmalı. Tabi revisi. Мынакей достор, бул видеону биздин кесиптеш блогер досторубуздун каналынан көрдүңүздөр. Ошолордун комментарийин ачып карасаңыздар, биздин карапайым эл көптөгөн маселелерди ошол жерде жазган. Биз дагы бул видеону койгонубуз, бул далил. Президентибиз ушундай маселелерди жеринен чечкени бизди кубандырат достор. Бизге дух берет. Анткени кандай маселе болбосун, бүгүнкү күндө ушундай медицина тармагында райондук больницалар болобу, айылдагы больницалар болобу, областной больница болобу, иши кыза кандай болбосун, ошол жерде ушундай медицина тармагындагы врачтардын, медайымдардын бир шалакы кайдыгер мамилесине күбө болсоңуздар, ногу чөнтөгүңүздөгү телефонуңузга тартып, Facebook деген баракча бар, ошол жерде президенти дагы, УКМКсы дагы бардыгы карап отурат. Ошол жерге жүктөзөңөр, эл көрөт, бийлик көрөт, ошол жерде бийлик ошол маселеңиздерди чечип берет. Мына 3-чү больницада вообще көтөргүч да жок деди, эчтеке жок. Безинчи өзүңөр көтөрүп, өзүңөр киргизгиле деди. Даже көтөрүшпөйт экен ол. 3-чү, 3-ти детский больница мына. Мен баламды өзүбүз көтөрүп бартабыз, врачтар көтөргүч да жок деди. Даже врач жок, кардиолог жок деди. Бизде вообще. Баламды даже көтөргөн насылка, касылкабы эмнеси да жок. Азыр балам бир нерсе болсо, азыр могу 4 врач тең тагынбагыла. Жалдырап, киного чыгып аткандай турушат, кочурбай. Мода көрсөтүп, айылга алып атышкан. Ушунда мо 3-ти детский больница, мына мен балам жатат. Каяка алып кетейин? Каяка сен кимсиңер ушунда вообще кимсиңер?
Жо, мен каяка алып кетейин? Ошондо кайсы 103 келбей койду үйгө. 103 үйгө келбей койду. Ошондо силер азыр мо больницада турабыз, биякта көз ачык. Силер мен көз ачыктарга келген жокмун да, мен больницага келдим. 1 саатта, 1 убакытта мага диагноз койду. А мен силерден диагноз, мен силерге первый помощьту көрсөткүлө деп атам, первый помощьту. Атырылбай эле силер жанатан бери турасыңар, далдырап турасыңар. Бир мындай первый помощь көрсөткүлө деп атам. Балам эсине келбейт деп атам. Силер айтып атасыңар, бизде врач жок дедиңер. Бизде вообще врач жок. Тетиги эме частный больницада иштейт нормальный врачтар бизде билбейт деп өзүңөр айттыңарбы? Силер айттыңарбы? Мен айттым силерден нормальный эме дедим. Опытный врач барбы деп сурадым. Турабы? Силер айттыңар, бизде опытный врач жок дедиңер. Турабы? Мен айттым, опытный врач каякта дедим. Силер айттыңар, частныйда дедиңер. А мен айттым, булар билбейби десем, билбейм дедиңер. Кааласаңар алып кеткиле. Булар билбейт, биз да билбейт абыз дедиңер. А мен айттым, первый помощь көрсөткүлө деп атам. Турабы? Көрсөтпөй атасыңар. Эме дейт. Башка жака алып баргыла, эме билбейм, каяка алып барсаңар, ошо жака алып баргыла дейт. Биякта көз ачыктар. Булар көз ачыктар экен, булар уйкусу ачылбай. Мына монун уйкусу ачылбай атат. Мунун көзү жумулуп, уйкусу ачылбай. Көзү киртейипчи, бул уйкусун ача албай отурат. Мон уйкусун ача албай уктап атыптыр мунусу. Туруп алып, же бир көтөргөн эмеси жок, көтөргүч баланы өзүбүз көтөрүп жүрөбүз, ар жакта больнойлор менен кошулуп алып. Булар турушат жалдырап коюп. Кайра мени сүрөткө такканча мен балама жардам бер, врачсыңбы? Оозуң ачпай. Да, давай. Жалдырабай жардам бергиле, приказ берем мен, еще как берем. Потому что силер жумуштасыңар, карашыңар керек. Обязансыңар, карагыла, былжырабай, кара. Балама. Алдантип мен менен телефон кармап отурганча мен балама жардам бергиле, телефон ташта дагы. Телефон ташта да жардам бер деп атам, оозуң ачпай. Айттың сен мага, айттың, бизде нормальный врач жок, бар тең частныйда дедиң, бизде жалаң мондай жаш эле врачтар иштейт азыр дедиңер, Мен айттым, а жаш врачтар билбейтби? Биле берсем айттыңар, билбейт го, башка жака алып барасыңар го деп. Силер ушундай эшек такалап отурасыңар бул жакта. Эмне мал кайтарып отурасыңар буякта. Биз билбейбиз, башка жака алып баргыла, билбейм деп. Оозуңарды ачып, мына могу врач, төртөө тең врач экен, билбейбиз дейт. Башка жака алып барып көрөсүңбү деп. Оозуну ачып, мен алдан же мен видеого сен тартканча, наоборот сен помогать этишиң керек буяка. Жалдыраба алдан, мен айтышпача жардам бер буяка, кара. Мына президентибиз ушундай маселени ошол жерден чечпегенде бул иш көмүскөдө калып кете берет эле. Мына президентибиз ошол жерге барып ошол маселени чечип, талапты коюп кетти. Бүгүн аягына тийбестен иштеп атса керек. Эми туугандар, медицинаны биз жаман дебейбиз туугандар. Медицина бар үчүн биздин ден соолугубуз мыкты. Ошолордун кеңеши менен биздин ден соолугубуз каралат. Жаман дебейбиз. Бирок ушулардын кээ бирлери өзүнүн ошо отурган креслосунан пайдаланып, өзүнүн амалынан пайдаланып, элдин караңгылыгынан пайдаланып, мамлекет тараптан берилген бекер дары-дармектерди өздөрүнүн аптекаларына койдуруп, ошол жерден жанагы ооруп барган адамдарга жөн эле сатып алдырып, алардын акчасын чөнтөгүнө иштеткендери дагы жок эмес экен туугандар. Биз ошол 2023 жылдын октябрь айынан 2024 жылдын август айына чейин ошол жерде көптөгөн нерселерге күбө болдук туугандар. Ногу Ош облусундагы Борбордук больницадагы гематология бөлүмүндөгү шалакылык, даяр уколду алып барып коюп, даяр канды, даяр системаны алып барып коюп, сайып кой десең кайдыгер басып, аяка бияка коридордо басып жүргөн медсестраларды көрүп, төбө чачың тик турду. Канчалаган жаш кыздар без химия лечение алып жакшы болуп кете тургандарды химияны куюп, ден соолугун талкалап, ата-энесине өлтүрүп бергендерди көрдүк туугандар. Мына Бишкекте Кудайга шүгүр ушул онкология больницасында болуп аткан иштерди көрүп атасыздар. Мына жетекчилер кармалып атат, коррупция менен өзүнүн мансабынан пайдаланып, ошо отурган местасынан пайдаланып иши кыза көптөгөн маселелерди көрүп атасыздар. Бирок мамлекет ушунчалык коррупция менен күрөшүп атат, булар дагы ушунчалык ыкмаларды табып, элдин үстүнөн акча жегенди токтотпой атат туугандар. Мамлекет айлык төлөп атса, мамлекет карап атса, мамлекет жардам берип атса, бекер дары-дармекке акчаларды бөлүп берип атса, бирок булар дагы деле ошо карапайым элдин үстүнөн акча жегенди токтотпой атат туугандар. Бүгүн ошондой иштерге күбө болсоңуздар, телефонуңузга тартып, Facebook баракчага жүктөп, президенттин өзүнүн жеке куржунуна
ошол Facebook'тагы жеке личкасына жүктөп, ошол жерден маселеңиздерди чечип алсаңыздар болот туугандар. Азыр ушул Бишкектеги онкологиядагы больницадагы болуп аткан окуяларга далил катары депутатыбыздын айткан сөздөрүн көрүңүздөр, анан жыйынтыкты чыгарабыз. Биздин больницаларда мамлекет тарабынан миллиарддеген акчалар бөлүнөт да. Бекер дарылар берилсин деп, анын перечини бар, анын кандай дарылардын аталыштары бар, бекерге берилсин деп. Бирок ошол больницанын жетекчилери өздөрүнүн кызыкчылыгын ойлошуп, ал бекер дарыларды чоң кылып больницага илип койсо болот. Мына жарандар, номно дарылар мамлекет тарабынан берилет, бекер бул дары депчи. Бирок аны алар илгиси келбейт да. Себеби ал жерде алар сатат ал дарыны. Мамлекет. Мынакей, депутат айтып атат туугандар. Мен го бир жаран блогер экенмин. Депутат билет экен ушул маселени. Мына жогорку кеңештин трибунасынан чыгып ошол жерде айтып атат туугандар. Ошону илип кое турган болсо, могу дарылар бекер болот деп элге илип кое турган болсо, ар бир коридоруначы, эл аны билип кала турган болсо, булар иштей албай калат дейт. Караңыздар. Бекерге берет, врачтар ал дарыларды сатат пациенттерге. Ошону сатканын далили мына жакында эле онкология больницанын врачтары кармалды. Бул азыр бүгүнкү күндө кармалган. Бул бир эле Бишкектеги онкология больницасында эмес, башка эле больницаларда эле ушундай. Ош, Жалал Абад, район, айылдагы больницаларда да ушундай мамиле болот. Эгер ошо мыйзамды билбеген адамдын үстүнөн, өзүнүн укугун талап кыла албаган адамдын үстүнөн, карапайым адамдын үстүнөн булар ушинтип пайдаланганды жакшы билип калыптыр. Мамлекет бияктан коррупциянын тамырын кесип атат, а булар ошо тамырлардан ход истеп, тамырлардан жол истеп, элдин үстүнөн дагы деле пайдаланганды токтотпой атат туугандар. Мына депутат айтып атат буну. Мен айтып аткан жокмун. Кармалган больницанын врачтары бул бир эле больницада болуп аткан маселе. Мамлекет миллиард деген акчаларды бөлүп берет, а бирок врачтар аны бизнес кылып чөнтөгүнө алып отурат да. Чыныгы максатына мамлекет бөлгөн акча жетпей атат. Акчаларычы. Ошону мен сиздерге сунуш берет элем. Чоң кылып ар бир больницага илип коюңуздар. Мамлекет тарабынан берилген дарылар мына ушул дарылар мамлекет тарабынан берилет. Биринчиси. Экинчиси электронный кылып туруп ачып койгул. Азыр баарыбызнаке мамлекет боюнчагы ишканалардын бардыгын саналипке өткөрүп атабыз. Туурабы? А медицина тарабында жок. Эмне ошону сайтка илип койсо болбойбу? Баланча пустанча деген муну дарыны алды. Анын ата-энеси баласы ооруп аткан болсо, көрүп турсун сайттан, балам алыптыр деп. Бүгүнкү күндө кандай? Барасың, журналга кол коесуң, баасы да жок, аты да жок, эчтеке жок. Журналга кол койдуруп эле, сен дарыны алдың деп коет. Бир киши бир дары ала турган болсо, пациент, ал кишиге 3 дарыны жазып коюшу да мүмкүн. Бүгүн ошону электронный кылып чыгаргыла, бирок муну тез арада чыгаргыла. Себеби мамлекеттин миллиард деген акчалар сыртка жөн эле жок болуп кетип атат, бирөөлөрдүн чөнтөгүнө кетип атат. Ошону ачык эле программасын иштеп чыккыла. Керек болса biz de görüp turaylı. Kim kaysı darını alıp atat, bizim şaylauçularımız kayırlat misal üçün. Biz görüp turalım da kimisi kaysı darını alıp atat. Az onkologiyaga men kança jolu bardım, kança orular men süйлөштүм. Emne darı alıp atasın sen bilbey. Kayta alıp atasın sen bir jurnalga kol koyup atan bilbey. Mamleketten hazırlemesi aytып берейин. 2025 жылга 860 milyon so'm bölөй. Бул миллиард деген, бул оңор акча эмес. Бирок ошо өзүнүн максатына жетпей атат. Мен сизден суранам, ушуну көзөмөл кылып, тез арада ушул программаны иштеп чыгыңыз. Элдин бардыгы, туугандары, жакындары бардыгы ким кайсы дарыны алып атат, канча сомдон алып атат, билип турайлы. Ошо менен биз Кыргыз фарымда жана сиздердин иштериңиздерди көзөмөл кылып турат, жана коомчулукта көзөмөл кылып турат. Рахмат. Мынакей достор. Өзүңүздөр көп болсуңдар. Биздин медицина тармагында ушундай окуялар. Мамлекет тараптан миллиондогон акчаларды бөлүп берип атат. Бекер дары-дармектер жардамга келип атат. Мына ошолорду өздөрүнүн аптекаларына коюп, элдин үстүнөн акча жегенди бүгүнкү медицина тармагындагы бар эле эмес, баягы жеп жүргөн, жеп тойбогондор, жарылып өлөйүн дегендер дагы деле карапайым элдин үстүнөн ушинтип сабашка кылып, коррупцияга кол уруп, пайдаланып келип атат достор. Албетте, биз ошондой мезгилде ошол нерселерге күбө болсок, сөзсүз түрдө видеого тартып, Facebook баракчага жүктөп, президентибиздин жеке личкасына жөнөтүп кайрылсаңыздар болот туугандар. Эми туугандар, медицина тармагында бардык врачтар, бардык медайымдар бар эле жаман эмес. Мен жаман дегенден алысмын. Жакшылары да бар, бирок азыраак.
жакшы иштейин, таза иштейин, адал иштейин, ушу мамлекеттен алып аткан ар бир тыйынымы адалдап иштейин деген медайымдар бар, врачтар бар. Аларды бирок баягы жеп жүргөн надандар үстүнөн көзөмөлдөп, андай иштесе мындай иште деп, мындай иштесе мындай иште деп, туура эмес жолдорго өгүттөгөндөрү да жок эмес экен туугандар. Эми ушундай окуяларга, ушундай баягы больницага барсаң, акча бербесең карабай коет го. Кийимиңе, аброюңа, ишиңе карап мамиле кылып калган го. Ушу нерселерге үйрөнүп калыштыгына ким күнөөлүү? Мамлекетпи? Президентпи? Жетекчилерби десеңиз, жок, кечирип коесуздар. Эл өзүбүз күнөөлүүбүз. Күнөөбүздү да моюнга алган бул эркектин иши, бир мусулманчылыкка да туура келсе керек деп ойлойм. Анткени эл ушул ишибиз тезирээк бүтсүн деп акча берип жаман үйрөтүп коюпбуз. Бизге ошого мыйзамды билген, өзүнүн укугун талап кылган баары эле активист, баары эле блогер, баары эле журналист эмес экен да. Ошондой жаман үйрөтүп койгондун кесепетинен баягы акчалуулар берип коет экен да, акчасы жоктор барса алар каралбай калып кете берет экен, коридордо калып кете берет экен. Ошондуктан мен өзүм далилмин, мактанып, сыймыктанып айта алам. Кудайга шүгүр, мыйзамды билгенибиздин себебинен, өзүбүздүн укугубузду талап кылганды билгенибиздин себебинен, чала болсо да сабаттуулугубуз бар экендигинин себебинен мен ошол бир тыйын акча бербестен 1 жыл аралыгында дары-дармегин башкасына жетпегенине акчамды коротуп аттым, бирок көбүнчө ушул 1 тыйын акча бербестен бүгүнкү медицина тармагындагы врачтарды, медайымдарды иштеттим туугандар. Бирок баары эле бирдей эмес экен да. Ошого убакыт бөлүп, ошолор менен тирешип, ошолор менен талашып, ошолор менен мыйзам негизинде иштетиш үчүн чоң сабыр керек экен, чоң убакыт керек экен, чоң нерв керек экен, чоң иштер керек экен туугандар. Баары эле андай эмес экен да, баары эле акчасы барлар барып берип коет экен да кетип калат экен. Акчасы жок болсо коридордо калып кете берет экен. Таныш билиши болбосо калып кете берет экен. Мына ушундай туугандар. Бүгүн мансаптуулардын, баягы коррупция менен байып жарылып өлөйүн дегендердин амалынан пайдаланып, элдин үстүнөн басмырктап, менин айтканым болот дегендердин заманы өткөн туугандар. Мыйзамдын заманы иштеп аткан заманда жашап атабыз туугандар. Ошондуктан кандай болбойлу, кандай абал болбосун, кандай учур болбосун, мыйзам негизинде бардык иштерибизди мыйзам негизинде кылып, мыйзам негизинде талап кылышты үйрөнөлү туугандар. Бүгүн медицина тармагы ушундай. Райондордогу больницалар, айылдагы больницалар болсун, борбордук болсун, кандай болбосун, бардыгына мыйзамдуу талап кылыңыздар. Мамлекет тараптан бекер берилген дары-дармектер бар. Бекер караш керек, бекер тартыш керек УЗИге, бекер караш керек, бекер маселени чечип бериш керек, жатам десе жаткырыш керек. Иши кылса, анткени аларды мамлекет багып атпайбы? Эл мамлекетке налог төлөп, малынан, жеринен, үлүшүнөн, үйүнөн налог төлөп, мамлекетке жардам кылып атат. Мамлекет ошо акчалардын үстүнөн буларды медицина тармагын кандай мамлекеттик тармактагы кандай мекеме болбосун, ошонун бардыгын мамлекет каржылап берип атат. Ошондуктан элди бекер караш керек, бекер чечиш керек, бекер маселесин карап бериш алардын милдети туугандар. Аны билиш элдин да милдети туугандар. Ушундай бүгүнкү медицина тармагындагы видеобуз ушул болду. Өзүңүздөр бааңыздарды бериңиздер, комментарийден акыбызга дуа кылып коюңуздар. Кайсы жерде болбосун, асманда болсун, жерде болсун, өзүңүздөрдүн укугуңуздарды мыйзамдуу талап кылып жашашты үйрөнөлү туугандар. Эч ким оорубасын.